көпөстөр, байманактардын бардыгы ушу паркты, дарактарды кыйып, ушул жерге моундай үйлөр салып алыптыр дей. Мусурду карап калгыла. Могул жакта болсо бир бомждардын үйү болуп калыптыр. Мына. Ош туризм, Акбурабыз бар, Сулайман тоғыз бар деп мактансак жаныбызга адам тура албайт. Мына Акбура мына кара. Мына 20 метрге жетпейт. Могул жерге бомждар үйгүр болгон эмне? Ушунун бардыгынчы ушунун бардыгын гүлдөгөн жер кылабыз менен бардыгы. Көрөсүңөр, ушул жер велодорожканы кылабыз, тротуарды кылабыз, көрктөндүрүү иштерин кылабыз. Анан жанагындай жарыктандыруу кылып койгон болсок, бардыгы ушул жерге. Акбуранын боюнда шаарга келген коноктор бардыгы келет да. Ошо көпүрө апасты, бирок пляждарды кылсак ошол жака. Ошол жерде пляжыбыз. Мына карасаң мисалы. Мына жерди эми балдар негизи Ошто мажурумтал Оштун символу деп жанагы айтылып Ош жашыл шаар дейт элек да. Бирок мен мына бүт кыдырып жүрөм түнү күнү. Чындыгында парктар жетишсиз, жашыл зоналар жетишсиз. Биз ошол жерде Барпалыкулов паркы турбайбы? Ошол жерден баштап ушул жака чейин парк кылышыбыз керек. Азыр бошогон жерлердин баарын эле жанагы бизнесмендер көп кабат үй курганга кызыктар да. Бирок биз ошону жеңип, аларга макул болбой, көбүнчө бошогон жерлердин баарын парк сквер кылганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул жерде бир заманбап парк кылабыз. Ушул жерден. Бирок Акбуранын бир эле жагын парк кылганыбыз жетишсиз. Акбуранын биз эки жагын тең парк кылышыбыз керек. Ошол жерде жолду бойлоп, бул жерде жашоочулардын бардыгы ошол жака чыга тургандай кылышыбыз керек. Кечкиси шаардын башка жактарынан келе турган кылып, мына ушул жерди бир заманбап мыкты парк кылып жашылдандырганга өтөбүз. Бул жагындагы мына университеттер менен сүйлөшүш керек. Монтип эле тосуп алышат экен парктардын бардыгын. Ушунун бардыгын алдырабыз. Бул жактын акчасы чечилди. Жалпысы азыр мына бул жакта да көрүп чыгабыз азыр сиздер менен чогуу. 7 километр. Ошонун бардыгын парк кылышыбыз керек. Акчаны табабыз. Бул жакта республиканский бюджеттен акча сурадык. Аркы жагын болсо өзүбүздүн мэриянын бюджетинен кылып туруп ушул жерде бир укмуш парк кылып салышыбыз керек. Юго-Восток бул эми студенттердин шаарчасы да. Бул жакта Ош туу бар, ОГИП, Кыргыз-Өзбек университети, Ош мунун биофактары бүт ушул жакта. Миңдеген студенттер ушул жерде. Алар баса турганга бир шарт түзүп беришибиз керек да. Бул жакты уже башташ керек. Азыр күткөнгө вообще такыр убакыт жок биздечи. Мына жерлер эмне үчүн мисалы, мен 10 жыл мурун келгенде эле ушундай эле ушул жерлерчи. Акбуранын бул жагын жасайбыз деп атабыз, мисалы. Тетик имараттардын бардыгын сотко берилген да булардын бардыгы. Алып туруп ошол снос иштерин мурдагыдай эле улантышыбыз керек. Буларды аяп коюп койбош керек. Мага анча-мынча дагы чалгандар болуп атат, бирок биз аларга макул болбойбуз. Анткени шаар үчүн макул болбошубуз керек буларгачы. Анан бул жагы мына келаткан карабайсыңбы мисалы, ылай баткак менен келатат мисалычы. Мына ушунун баарын эки жагын тең, Акбуранын эки жагын тең биз аябай жакшынакай кылып жасашыбыз керек да. Могу студенттер бул жака келет дагы ошондо. Бул жагын өтөт, ал жагын өтөт мисалы. Мына жакта карабайсыңар, мисалы мына жакта 10 миң деген адамдар жашайт да буяктачы. Ушулар эмне үчүн ушул жерден биз мындай жолдорду ачпайлыбы? Монда жөө адамдар басуучу жолдорду ачып, могул жактагы эки парк оңдолгондон кийин шуңкурагмакчы. Мону биз өзүбүздүн бюджеттен жасасак болот да. 3,5 километр. Ушундайынан барып туруп бул Токтогул паркына кошула турган кылышыбыз керек да. Жана Грензаводдун буягында баягы профи беле автомойка. Ошол жака чейин алып барганда, ошондо бул жактагылардын бардыгы ушул жерге келет. Аркы жагын өтөт. Ал жакта эми укмуш биз паркты пландап атабыз азыр. Жанагындай гостиница курабыз, жана башка дегендердин баарын ат менен кылдырып азыр. Парк, сквер, парк жашылдандыруу. Ошол саясатты биз уланта беришибиз керек. Бүт баарын тазалыкты караганда ошо жолдун бойлорун карап эле жанагы эл көрсүн, кожо көрсүн кылып. Монголар жатат эми, Акбуранын бою карабайсызбы? Ушунун баардыгын алдыргыла мунун баарын. Мына ушул жакты Токтогул паркка чейин чыгарабыз деп атпайбызбы? Мисалы велодорожка, веложол турабы? Анан бул жакка көчөттөр эгели. Көрөсүңөр, тез убакытта шуңкурмак шерич. Ушул жерде мына неме кылабыз? Бир проектин баштайбыз. Кийин акча каражат. Өзүбүздүн бюджеттен баштайбыз, өзүбүздүн бюджеттен баштайбыз да. Акча каражатын чечип бердиңиз эми. Ооба. Кээ адамдар бар жашаткан, анча-мынча отурууга эс алгызса, бул жерге атай кичине мини парк кылабыз. Бул жактарда чындыгында мына ал жака студенттер өтө көп өтөт экен. Ана мондай жолдор бар экен. Бирок канча убакыттан бери ушундай жол менен өтүшөт экен да буларчы. Мына көпүрөнү карайм мен, көпүрөнү кара. Муну кара мисалы. Могул жакта 10 миң деген адамдар ушул жерге келип, бир сонун парк аркылуу өтүп ушул жерден.
Анан ошол жакта университеттерге бармак да мисалчы. Ушуга эми канча акча кетсе дагы биз ушуну баштайбыз. Ушуну баштайлы паркты ушул жакта. Анан аркы жегин, жолдун эки жеги тең ак буранын. Ошондо бир 7 километр, 10 гектардан ашуун парк кылабыз да. 10 гектар паркты баштап атабыз азыр мына. Бул деген ош үчүн өтө чоң. Аябай чоң бир мындай жакшы ишибиздин бири болуп калат да ошолчу. Мына көпүрө дагы өтө коркунучтуу экен кара. Бул көпүрө коркунучтуу. Бул көпүрө коркунучтуу мына. Сел алып кеткенде Мына көп кабаттуу үйлөр. Ушул жер мына көп кабаттуу үйлөр. Орду биз студент кезде сонун парк болчу ушул. Жаштардын баары жок. Ушунун бардыгын жанагындай көпөстөр, байманактардын бардыгы ушул паркты, дарактарды кыйып ушул жерге моундай үйлөр салып алыптыр дей. Мусууда карап калалы. Могул жакта болсо бир бомждардын үйү болуп калыптыр. Мына. Ош туризм, Акбурабыз бар, Сулайман тообуз бар деп мактансак жаныбызга адам тура албайт. Мына Акбура мына кара. Мына 20 метрге жетпейт. Могул жерге бомждар уйгур болгон эмне? Ушунун бардыгынчы ушунун бардыгын гүлдөгөн жер кылабыз менен бардыгы. Көрөсүңөр, ушул жер велодорожканы кылабыз, тротуарды кылабыз, көрктөндүрүү иштерин кылабыз. Анан жанагындай жарыктандыруу кылып койгон болсок, бардыгы ушул жерге. Акбуранын боюнда шаарга келген коноктор бардыгы келет да. Ошо көпүрө опасный, бирок пляждарды кылсак ошол жака. Ушул жерде пляжыбыз. Мына карасаң мисалы. Мына жерди мына архитектура укс карасаңар мына жерде. Ушул жактан түшөт экен да көрбөйсүңөр. Канчалаган үйлөр бар мына. Ушул жолдорду оңдоп берели ушул жерде. Машина жол кереги жок. Жөө адам ушул жерде оңдоп берели, сонун кылып мына. Ушул жерден келсе түз Акбурага чыгып атпайбы? Бул мына жок, монун бардыгын көчүрүп, ошондо булар кечкисин түшөт, студенттер болот. Мына ушул жерлерди жолдор жасап берели, сонун кылып. Ой, булар келет дагы бул жерде. Мына көпүрөлөрдү оңдоп берсек, Акбуранын аркы жагына өтөт мисалы. Мына жерде мына жайык жер бар экен. Жайында жанагы жаш балдар Акбурага агып өлүп, жөгүп өлгөндөр болуп атат мисалы. Ушул жерди пляж кылып койсок, мына жерде. Ушул жерди бекзат. Аябай заманбап кылып пляж кылышыбыз керек. Мына жактарды бүт. Мына ошондо эки жагыбыз мына элестеткилейби? Бир жума ичинде 15 гектар жакын жерди биз ошондо парк кылып атабыз мына. бир жума жетпей сизге эски салып киребиз бекзат. Алып киргиле дагы ушул жакты башташыбыз керек мына. Бүт таштанды болуп жатат мына. Бомждар жүргөн эле жер экен мисалчы. Ошол жерге адам толуп калды Азамат, көрдүңбү? Эми элестет, ошол бардыгы паркка муктаж да. Мына онча үй бүзүп атат, мулардын баары көчүп кирилек, ошо могуларчы. Көп жактар. Ушунун баары бүтсө каяка барат паркка? Мал тарап сет. Каяка барат? Мал тарапта бир да парк жок. Ошондо могул жолдордун бардыгын оңдойбуз. Мына. Бул жакта вело жол, көрктөндүрүү болот мына. Мына Акбуранын жеги. Мына ушунун бардыгы ушул жака келет да. Тетиги үйлөр. Могул жакта дагы азыр көп кабаттуу үйлөр көп курулуп атат. Ушул жакта мына такыр парк жок. Ошондо бул жакта болсо пляж болуп атат. Мына ал жактын дагы акчасын чечтик, бул жактын дагы акчасын чечтик. Ошондо мына бул жер укмуш болот. Жер көлмө бар. Мына аянты аябай чоң турбайбы? Эми мына жерден айла кылем. Мына бул жерден сууну көрдүңбү? Сонун кылып өткөн турбайбы мына? Я. Эми мына көлмөлөрүбүздөн бери бар экен мисалы. Эгер мунун бардыгын азыр биз өзүбүздүн шаардыктардын бардыгы келип ушул жерде эсале бере турган кылышыбыз керек мына. Мына. Конок келсе да уялбай ээртип келесиңер да. Бүт барын. Шаардыктар могул жакталар жыргап эле калат. Ойлонуш керек экен аркы жагы. Жол экен, жолдон нары. Эми болбосо ошол жерден бияка өтөт дагы. Жо аркы жагынбы? Жана жакта. Мына көпүрө бар. Эми булар көпүрө аркылуу сыяк өтүп болсо негиз. Мына бул жерге жаштар жарыктандырып койгон, түнкүсүн дагы түшөт мыналарчы. Мисалы могу көп кабаттуу үйлөрдүн бардыгы аркы жак резиденция жакта, Фрунзенскийлердин баары ошол жактан келе берет мына. Келет дагы могул жерде эс алып, кааласа аркы жакка өтөт. Муну үйдөп туруп ар жагына өзү типовой проект жасап беребиз. Тиги дүкөндөрдү неме кылып, сам таратпай. Тетигилерин карабайсың мен, самтырап темеле камыштары чыгып уже. Ооба. Биздин пландын бардыгын бузат да тескерисинче дегенде. Азыр такыр күтүштүн кереги жок.
Силер жасагыла, акчаны берели мына ушул жакта. Эмне кылабыз? Каяка барат эми? Элестет, паркка каяка барат? Акбуран боюна түшсүн. Ушул жерде паркты жасап берели, ушул жерде жүрүшсүн. Мунун үйлөр, мунулар каяка барат паркка мунулар? Бардык муну көп кат үйлөр. Буяка түшсүн болду. Жанагы пешеход өтө турган кылып светофор коюп берсек, жолдун ар жактагылар коляскасы менен эмеси менен түшүп келе берет. Сиз айткандай муну коюңуз. көрктөндүрүп благоустройство кылып гана жаныбыз калбасачы. Көрүнгөн мойка кылам, башка кылам, магазин кылам деп сурай берип, умуэсти дагы архитектура кыйнап. Бул жер аянты канча бир болжолду? Болжолду бир 10 сотиктин алып беребиз. Жок, ондон көп. Мынол жерди мына, давайте азыр эле чечим кабыл алалы. Ойлонуп эмне? Бул жерде бала бакча бар экен. Мына үйлөр бүтөт. Мына жакта жашоочуларга парк жок. Ушул жерде сонун кылып сквер кылбайлы мындай, сонун кылып, а? Болбосо эртең дагы бирөө камок-самок куруп баштайбыз деп дагы бар. Бургер сатам дейт, бирөөсү дагы эме бар. Ушул жер Азамат. Жанагы списокко киргизели? Ошондо мен азыр спонсор таап берем. Бошогон жерлердин бардыгынчы биз көк зонага, жашыл зонага айлантып, ушул жерге сквер, парктарды көбөйтө берели. Болду, ушул жерге сквер. Ушундай бошогон жерлерде эле шаардыктарга сквер, парктарды кура берели. Болду.